Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Аны мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. 1 октябрдан тарта пенсия 3170 сомго чейин жогорулайт. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын спортчулары 58 медаль тагынды. 5-чи көчмөндөр оюндары Казакстанда өтөт. Балбандардын рейтинги жаңаланды. Жоламан Шаршембеков дүйнөлүк рейтингде 1-чиге көтөрүлдү. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. 1 октябрдан тарта пенсия 3170 сомго чейин жогорулайт. 1 октябрга карата Кыргызстанда пенсионерлердин саны 735,7 миң адамды түздү. Бул тууралуу социалдык фонддун басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматта белгиленгендей, пенсионерлердин турмуш деңгээлин колдоо максатында 2022 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго чейин, ал эми пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 15% жогорулады. Мындан улам жалпы пенсиянын орточо өлчөмү 8080 сомду түздү. Бул жыл башындагы пенсиянын өлчөмүнөн 33% жогору. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын спортчулары 58 медаль тагынды. 16 алтын, 17 күмүш жана 25 коло. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргызстандык спортчулар 58 медалга ээ болушту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандан барган 148 спортчу мелдештин 14 түрү боюнча күч сынашты. Кыргызстандан мелдештин расмий программасына көкбөрү жана алыш күрөшү кирген. Улуттук спорттун 2 түрү боюнча тең ата мекендик спортчулар жакшы жыйынтыктарды көрсөтүштү. Көкбөрү боюнча курама команда Казакстандын командасын утуп 5-0 эсебинде жеңишке жетишти. Ал эми көкпар боюнча финалдык таймаштарда Казакстандын командасына 1 упай жоготуп, күмүш байгеге ээ болушкан. Оюн 4-3 эсебине аяктады. Белбоо күрөшү боюнча болсо кыргызстандык балбандар 19 медаль утушту. 5-чи көчмөндөр оюндары Казакстанда өтөт. Буга чейин маалым болгондой, Казакстандын парламентинин мажилисинин төрагасы Эрлан Кошанов Туркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен жолугушуусунда кезектеги дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө арыз бергенин билдирген. Ага ылайык 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Казакстанда өтөөрү белгилүү болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Эстафетаны Туркиянын жаштар жана спорт министри Мехмет Мухаррем Касапоглу казакстандык кесиптеши Даурен Абаевке өткөрүп берди. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2024 жылы өтүшү керек. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өткөрүүнү Кыргызстанды эмилгелеп 3 ирет Ысык көл жээгинде көчмөндөрдүн жашоосун дүйнөгө даңазалган. Андан соң иш-чараны өткөрүү эстафетасын Туркия алган. Балбандардын рейтинги жаңыланды. Жоламан Шаршембеков дүйнөлүк рейтингде 1-чиге көтөрүлдү. Кыргыз балбаны Жоламан Шаршембеков бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингинде 1-чиликке чыкты. Ал 60 килограммдык салмакта грек-рим күрөшү боюнча рейтингге 55 миң упай менен 2-чи орундан 1-чиге көтөрүлдү. Ал эми Акжол Махмутов 77 килограммдык салмакта 55 миң упай менен 3-чү саптан 2-чиге чыкты. 77 килограмм салмакта 1-чи орунда туркиялык Юнус Башар турат. Мындан сырткары Тынар Шаршенбеков 63 килограммдык салмакта 7-чи орунга, Амантур Исмаилов 5-чи орунга көтөрүлдү. Ошондой эле эркин күрөш боюнча Арслан Будажапов 79 килограммдык салмакта 2-чи орунга көтөрүлсө, Эрназар Ахматалиев 70 килограммдык салмакта 2-чи орунга, Улукбек Жолдошбеков 61 килограммдык салмакта 8-чи орунда болууда. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 10-18 сентябрында Сербиянын Белград шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпионаты өткөн. Анда Жоламан Шаршембеков менен Акжол Махмутов грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болуп, Кыргызстандын тарыхында дүйнө чемпионатында алгачкы алтын медаль уткан спортчулар аталды. Аталган ири мелдештин жыйынтыгы менен балбандардын рейтинги кайрадан түзүлдү. Күндүн урунтуу учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.